Урматтуу президент мырза, сизге Кыргыз Республикасындагы Мексика Кошмо Штаттарынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хосе Альфонсо Зектор мырзаны таныштырууга уруксат этиңиз. Господин президент, приветствую вас от имени правительства и народа Мексики. Спасибо. Siz менен таанышып, бетме-бет жолугушуп отурганына мен абдан кубанычтамын. Сизди ушу дипломатиялык ишиңиздин башталышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Быйыл мына 25 жыл болду биздин дипломатиялык мамиле түзгөнүбүзгө. Муну белгилеп атайында азыр Латин Америкада абдан жакшы экономикасы өнүгүп аткан мамлекеттердин бири. Ийгиликтерди каалайм силерге. Мына сиздин дайындалышыңыз менен эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди эң деңгээлде чыгат деп ишенем. Honor for me to be here and Урматтуу президент, рахмат жылуу сөзүңүзгө. Мен дагы сизге Мексикан элинин атынан жана президент Пеня Нитонун атынан ысык салам жолдойм. As you mentioned, after 25 years of Мен сиздин 25 жылдык дипломатиялык мамилелериңиздин негизинде эки тараптуу мамилелеримизди дагы мындан жогорураак деңгээлге чыгарабыз деген оюңузга толугу менен кошулам. Эстония дегенде, Кыргызстан дегенде, мурунку Советтер Союзунда иштейбиз. Сиз да көрүп калгансыз. Биз жолукканда ар дайым эски тааныштай болуп жолугабыз. Каерде болбойлу. Биз эми Эстония менен абдан жогору деңгээлде өкмөт аралык, парламент аралык кызматташканга абдан кызыктарбыз өзүбүз. It has been, I think, almost 15 years now we have been working together on this X-Road. I mean, locally it's Tunduk. Биз мына 15 жылдан бери Түндүк программасынын алкагында абдан кызыл кызматташтыкты өткөрүп жатабыз. Мен өзүбүз жактан ушул кызматташтыкты мындан дагы улантууга кызыктар экендигибизди билдирем. Биз Кыргызстанга мындан ары дагы колдон келген күчүлүктөрдү пайдаланып, колдоп кетебиз деп ишендирем. Ошондой эле кыргызстандыктар эгер Эстонияга кандайдыр максаттар менен баргысы келсе, дайыма аларга эшигибиз ачык. Рахмат. Түндүктү ишке киргизип айтып кеттиңиз, рахмат. Бир экенсиз анда. Ошо электрондук мамлекет, электрондук өкмөт текизгенге абдан кызыктарабыз. Силердин тажрыйбаңар бизге абдан керек. Атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Виктор Куликовский мырзаны таныштырууга уруксат этиңиз. Господин президент, я имею честь вручить вам доверительную грамоту по назначению меня в основном Геннадий Олимпийского феста. Финляндияда бизге өзгөчө мамлекет, биздин мамилебиз илгери Советтер Союзу болуп турганда дагы, биз өзүнчө республика болуп турганда мамилебиз болуп турган. Ошо мамилелер үзүлбөй, биз эгемендүү мамлекет болгондо ошо кызматташтыктагы жылдан жылга жакшы болуп атканы мени абдан кубандырат. Ошо жогорку деңгээлде кызматташтыкты күчөткөнгө, бекемдегенге, өркүндөткөнгө биз даярбыз, кызыктарбыз.
1906 жылы Маннергейм келгени, биздин Курманбек кенежимен жолукканы ошо сүрөттө ушуга чейин турат азыр бар. Биздин байланышыбыз абдан терең да, терең. Ушуну үзбөш керек, ушуну бекемдеш керек. I want to gratulate for the election for the president of Kyrgyz Republic. Биринчиден сизди Кыргызстан Республикасынын Кыргыз Республикасынын президенттигине шайланышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ошондой эле ушул ишиңизди абдан ийгиликтүү баштап жатканыңыз менен дагы куттуктайм. We are definitely ready and willing and want to intensify the cooperation. Биздин мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты мындан ары дагы жакындатууга, өнүктүрүүгө даярбыз, ошону каалайбыз жана ошого ниеттенебиз. Урматтуу үкмөт мамлекеттин мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардактуу карабал ротасынын атынан ысык саламын билдирет. Ардак карабал ротасынын командири лейтенант Акматов.